Колдонгон материал бул мотор. Нурзада Абдилаева Ошмуда билим алат. Учурда математика жана информациялык технологиялар факультетинин 3-курсунун студенти. Жаш кезинен технология, программистика багытына кызыккан Нурзада студент жана илимий техникалык прогресс конференциясынын катышуучусу. Ал бир жуманын ичинде жеткиликтүү материалдардан чынжыр дөңгөлөктүү робот машинаны тайпалаштары менен биргеликте жасаган. Машина көбүнчө бизде колдонсок болот. Бул канализация, вентиляция турбаларга, себеби дегенде биз ал жерге адам батпайт. Биздики айрыкча кичинекей болгон үчүн чет өлкөдө чоңураак вентиляция турба болот, бирок бизде кичинекей. Ошон үчүн бизде камера коюп, Bluetooth менен аралыктан башкарып, эмне бар, эмне болуп атат экенин билсек болот. Студент жана илимий техникалык прогресс аттуу юбилейлик аймактык студенттик илимий конференцияга түштүк аймагындагы жогорку окуу жайларынан студенттер, магистранттар жана 100дөн ашуун алардын илимий жетекчилери, окумуштуулар, жогорку окуу жайлардын илим чөйрөсүнүн өкүлдөрү, илим аспирантура бөлүмдөрүнүн башчылары катышты. Бүгүнкү иш-чарабыз ушул студенттердин илимий изилдөө иштерин гана эмес, билимин дагы өнүктүрүүгө, бекем билим алуусуна өбөлгө түзөт. Ошондой эле ошо түштүк аймагы боюнча илимий изилдөө иштеринин натыйжаларын бириктирүүгө жалпы аянтча болуп келет. Бул иш-чарабыз студенттердин ошондой эле окуу жайлардын арасындагы жалпы мамилени чыңдоого, ынтымакты бекемдөөгө, алардын кызыкчылыктарын бириктирүүгө, жалпы илимий долбоорун бириктирүүгө дагы чоң кызмат кылат. Пленардык жыйында 5 жогорку окуу жайдын студенти баяндама жасады. 400дөн ашуун жаш илимпоздордун илимий макалалары илимдин бир нече багыттары боюнча иш алып барган 22 секцияда талкууланды жана мыкты баяндамачыларга дипломдор ыйгарылды. Келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш студенттер үчүн бүгүн Ош мамлекеттик университети мыкты аянтчаны түзүп жатат. Бул аянтчада буюрса өлкөбүздү өнүктүрчү экономиканын бардык тармактары боюнча алдыга жылдырчу жаш мыкты инсандар калыптанышына бүгүнкү иш-чара чоң өбөлгөлөрдү түзүп турат. Жаш илимпоздор үчүн уюштурулган бул иш-чара 2014-жылдан бери үзгүлтүксүз өткөрүлөт. Бул илимий иш-чара студенттик коомчулуктун жана жаш окумуштуулардын илимий изилдөөлөрүнүн натыйжаларын жана жыйынтыктарын талкуулоо, колдонуу үчүн максаттуу жалпы аянтчага айланган.